Бизнесте болобу, саясатта болобу, аял эркек болуп бөлүнбөш керек. Бул жерде сабаттуу, сабатсыз деп гана бөлүнөт. Бир эле бизнестен ушудан баштап кетсем жакшы болот деп айтыш бул мүмкүн эмес да. Бул бизнести адам тандаган да мүмкүн эмес. Менимче жана жумуш тандайт адамды, өзүм жүктөп баштаганмын. Ошондо машинагачы жетишпейт эч кимчи. Бардыгы ошо ооз ачылып карап калышкан. Ар бир инсандын өзүнүн басып өткөн жолу кызыктуу жазылган китеп өчпөс тарых эмеспи? Биздин каарман нөлдөн баштап ири бизнести тургузган. Ошол эле учурда жөнөкөйлүгү менен коомдо өзгөчөлөнгөн ажарлуу айым, ишкер Ош шаардык кеңешинин депутаты Гүлшаркан Култаева. Ошол өзүмдүн эмгегимен алган жакшы натыйжа эле мага дем күч берет. Анан эгерде болбой калса, чыгып кетем да, анан кайра ошол мага кайра шык берет. Кайра шык берип ошол нерсени оңдош керек деп аркасынан жүрүп, жумуштун аркасынан жүрүп эле ошол энергияны алам. Бирок чындыгында үйдө аял катары, эне катары балдарым менен ар дайым менин жанымда. Ишмер деген жөнөкөй бухгалтердиктен баштаган айым кыска аралыкта бизнесте, коомдук иштерде, чоң иштерде жасаганга жетишти. Калкты иш менен камсыз кылып, мамлекеттик бюджетке миллиондогон акчалардын түшүүсүнө себепчи да болду. Логистика багытында жүктөрдү ташып жеткирип берүү кызматында фирмаларда мен башкы бухгалтер болуп иштеп 7 жыл ал жакта эмгектенип тажрыйба алып, андан кийин көп мурун башында бир фирманы иштеткен болсом, кийин 7-8 фирманы башкы бухгалтер болуп иштеп жүрүп, анан өзүм ишкана ачканмын. Башында бирок чындыгында кыйынчылык болгон, бирок мен ошо жөнөкөй эле менин карапайым калк эле мени ушул көтөрүп, ушул деңгээлге жеткирип койду да. Чоң мондай киптерди пресстеп бүт баарын чыгарчыды, ошолорду кирип, ушунчалык ишеним келген экен да. Анан кирип туруп өзүм жүктөп баштаганмын. Ошондо машинагачы жетишпейт эч кимчи. Бардыгы ошо ооз ачылып карап калышкан. Жанагы биздин өзүбүздүн бул жактан барган айдоочуларчы. Көрдүңбү кандай азыр эле сен фигураң эме эле чыгып баштады. Спорт менен машыгып, сергек жашоо мүнөзүн алып жүрүү азыркы учурда ийгиликтүү инсандардын арасында адатка айланган көрүнүш болууда. Гүлшаркан айым йога жана фитнес менен көп жылдан бери машыгат. Сергек жашоо, фитнес бул адамга керектелүүчү азык деп айтсам болот. Анткени бул өзүңдүн жашооңа сиңирип алсаң, булдан көп ден соолугуңа пайдалуу. Ал эми ден соолугуң жакшы болсо, албетте кылган ишиң дагы жакшы болот, көңүлүң дагы көтөрүлүп жүрөт. Гүлшаркан давно, мы знаем, она открыла этот клуб, она помогает вести здоровый образ жизни, здоровое питание, она очень хороший, отличный человек. Мен өзүмдүн күнүмдү эртең менен Гүлшаркан Култаеванын спорттук комплексинен баштаймын. Албетте бул жерде эртең менен биз ден соолукту чыңдоо менен баштайбыз. Өлкөдөгү абал, түйүнө түшкөн коррупция элдин оор турмушу ишкер айымды коомдук иштерге аралашууга түрткү берген. Гүлшаркан айым учурда Ош шаардык кеңешинин депутаты. Бул аралыкта Ош шаарындагы бир катар орчундуу көйгөйлөрдү чечүүдө чоң салымдарын кошкон. Пандемия бардык бүтүндөй дүйнө жүзүндө адамдардын баарын башын кошту да. Анын ичинен биздин Кыргызстан эч ким бул жакта жөн отурганга болбоду. Кимдин кандай мүмкүнчүлүгү болсо, ошого жараша жүгүрдү да. Мен дагы өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша Ош шаарында, андан сырткары өзүмдүн туулган жериме кайрымдуулуктарды бердим. Кызыбыз Гүлшаркан эжебиз бүгүн айылга 300 кап ун берип жүргөн экен. Мына бүгүн биздин Ташкөмүр аймактык ооруканасына Ош шаардык кеңешинин депутаты Охолмо Гүлшаркандан гуманитардык жардам келип отурат.
көбүнчө биз чөйрөгө көбүрөөк көңүл бурабыз дагы, өзүбүздүн ички дүйнөбүздү башкарып, ички дүйнөбүздү билбей, анан кийин ошол калып кетет да ичиндечи. Адам биринчи ички дүйнөсүн, ички жашоосун башкара билгенди жакшы билиш керек. Эгерде өзүңдүн ички жашооңду башкара билсең, ошону уксаң, анан адам деген сабырдуулук менен бир нерсени чечимди кабыл алып атканда дагы өтө терең ойлонгонго бир өзүнчө мүмкүнчүлүк алат да. Ошондуктан мен ойлойм, адам өзүнүн жашоосун өзү албетте оңдой алат. Мен негизи бизнести баштагандан кийин, анан кийин балдарым төрөлүп башталды да. Ошондо бул жагымдан баламы көтөрүп энгизип, экинчи жагынан жумушка жүгүргөн күндөрүм болду. Эгерде аны таштап коеюн десең, ал балам биринчи чоңойтуп алайынчы деп бул жагын таштасаң, анда сенин тиричилигиң өтпөй калат. Бардыгыбыз жакшы жашаш үчүн күрөшүп атпайбызбы? Жакшы жашашыбыз керек, балдарга кийим кече, окуу, жакшы тарбия беришибиз керек. Максаттарды койгонбуз, ошол нерсенин баардыгын бирдей алып кеткенге, кыйналганыма карабай бирдей алып кеткенге аябай аракет кылдым да.